Салам медиа хаттын көрүүчүлөрү, биз бүгүн мигранттарга абдан пайдалуу бир маалымат менен бөлүшөлү деп турабыз. Бул медициналык камсыздандыруу боюнча. Ал үчүн бүгүн бизге НСК жабык акционердик коомунун баш кадиси Азат Кендирбаев кыска суроолорго жооп бермекчи. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биз менен бирге болуңуздар. Анда сурообузду баштай берсек, негизи мигранттар Кыргызстандан кетер алдында алар медициналык камсыздандыруудан өтүшү керекпи? Эгер өтүшү керек болсо, каяка кайрылышы керек? Ага канча убакыт талап кылынат? Канча каражат керек болот? Ушул боюнча айтып Кыскача айтканда, мигранттар боюнча милдеттүү бул биздин камсыздандыруу продуктубуз. Бул орусча айтканда ВЗР же болбосо чет өлкөгө чыгып бараткан жарандарды медициналык камсыздандыруу деп айтылат кыргызча айтканда. Башкача айтканда, ошол чет өлкөдө жүргөндө кокуспай кандайдыр бир медициналык жактан жардам керек болкалса, дарыгерге кайрылса, же болбосо ооруканага түшүп калса, же болбосо тиги клиникаларга барып калса, ден соолугуна байланыштуучу, ошолдо ал жерде ошол кеткен чыгымдарын дарыланганга, тиги дарыгерге көрүнгөнгө, консультацияланганга, мына ошол чыгымдарды ошол чет өлкөгө чыгуучу жарандардын, чет өлкөгө чыгып бараткан жарандардын камсыздандыруу полисинин негизинде биз ошол чыгымдарын биз жаап төлөп беребиз. Эми мигранттарга келе турган болсок, албетте бизде ошо сыртка иштегенде чыгып бараткан мигранттар көп. Бизге келип ошол полистерди алышат. Анан ал полис керекпи, керек эмеспи, милдеттүү түрдө бул ал мигранттар кайсы өлкөгө, кайсы аймакка иштегени чыгып барышат. Мына ошонун көз каранды. Мисалы, бизде азыр көп байкап атабыз, тиги Батыш Европага, анын ичинде Батыш, анан Чыгыш Европага жумушка иштегени бир топ мигранттарыбыз кетип атышат, окуганы кетип атышат. Мисалы, эң көп азыр мындайча айтканда агым ошол Батыш Европа боюнча Балтика өлкөлөрүнө, анан Польшага көп болуп атат да. Польша жана Балтика өлкөлөрү булар Шенген зонасына киргендиктен байланыштуу. Алар виза берердин астында ошо визада сөзсүз бир талап бар. Ошол жанагы 30 000 евро суммага жооп бере тургандай, булардын ошол жакка иштегени же окуганы кетип бараткан биздин мигрант жарандардын страховка баягы камсыздандыруу полиси болушу шарт. Башкача айтканда 30 000 евро деген эмнени түшүндүрөт? Эгер кокус ал жерден ошол жараныбыз Польшада жүргөндө болобу, же Францияда жүргөндө болобу, же ошол Балтика өлкөлөрүндө иштеп окуп же эс алып жүргөндө болобу, кокус ооруп калса, кокус баягы кырсыктап калса, баягы ооруканага түшкөндө, же болбосо дарыгерге барып консультацияланганда, же болбосо дары-дармек сатып алганда, ошондо деген 30 000 еврога чейинки ошол мигранттардын ошол медициналык расходторун жаба турган суммада. Эми баасы бизде эгер ошол Шенген зонасын айта турган болсок, бир жылдык ошо камсыздандыруу полисинин баасы 365 евро орточо баа десек болот. Себеби бизде ар кандай коэффициенттер бар. Мисалы, жашы улгайып калгандар үчүн албетте жогорку коэффициент колдонулат. Себеби ал жерде тобокелчиликтердин саны өсүүдө, анткени көптөгөн улгайгандык улгайган жашына жараша баягы оорулар көбөйөт эмеспи? Ошого жараша тобокелчилик өскөндүктөн биз ал жерде мисалы жанагы коэффициенттерди колдонгонго араз болобуз да. Жана жашы жете электерге, мисалы 1 жашка чейинки балдарды, себеби алардагы баягы иммунитет толук бойдон калыптана элек. Анан баягы ооруп, сырколоп калуу мүмкүнчүлүгү, кокустугу чоң болгондуктан ал жерде дагы баягы коэффициенттер колдонулуп кетет. Ал эми кээ бир мамлекеттерде, мисалы бизде Орусияны ала турган болсок, Орусия жана Казакстан өлкөлөрүн ала турган болсок, ал жакка кетип атканда, мисалы биздин мигранттар андай камсыздандыруу полисин албай эле ошол жака кетип калышат. Эми кайрылгандар бар бизге, ошо бизге да жазып бергилечи депчи. Эми ал жерде мисалы баягы КМШ мамлекеттерин ала турган болсок, өлкөлөрүн ала турган болсок, ал жерде мисалы камсыздандыруу полисиндеги
сумма, баягы камсыздандыруу суммасы деген сөз мынча болуш керек деген ал жерде талап жок. Мисалы ошол Орусияга баратса. Америка Кошмо Штаттары же болбосо тиги Евросоюзду ала турган болсок, андай талаптар жок. Анан ал жерде Орусияда өзүнүкү баягы камсыздандыруу полисин алышат, ал жерде милдеттүү жанагы ОМС деп коюшат аларды. Ошо менен жүрүшөт да. Бирок мисалы Россияга, Орусияга, Казакстанга жумушка иштегени же окууга кетип бараткандар бизге мындай полис жазып бергиле деп көп кайрылышпайт. Көбүнесе бизге ошол Евросоюзга жана Шенген мамлекеттерине, Америка Кошмо Штаттары, Канада, Япония сыяктуу жана Түркия сыяктуу өлкөлөргө кетип бараткандарда, себеби аларда баягы кайсы жерде виза ала турган болсо, же болбосо кайсы жерде кайсы өлкөлөрдө талап болсо, ошолор бизге ошол камсыздандыруу полисин алган бизге келишет. Себеби алардын визада талаптары ошондой. Албетте, албетте. Эмне үчүн ал жерде 30 000 мисалы доллар же болбосо 30 000 евро минималдык камсыздандыруу суммасы коюлат. Себеби ал жерде деген кокусу эме ар кандай кырсык болуп калат. Мисалы кырсыктап адам каза болуп калышы мүмкүн. Оорудан каза болуп калышы мүмкүн ал жерде адамчы. Анан бери ал адамдын деген одун айтканда өлүгүн, денесин Кыргызстанга экстрадициялоо, бери алып келүү кымбат болуп эсептелет. Анан ошол сумма деген ошол адамдын, ошол мигранттын, кырсыктап каза болгон мигранттын денесин сөөгүн бери алып келгенге ошол сумма жетиш керек. Ошондо кокус эми анын бетин ары кылсын, кокус баягы ошо чет өлкөдө жүрүп кырсыктап каза болуп калса, мисалы жумушчусунда кырсыктап мисалы тиги эгер жана курулуш иштеринде иштеп аткан болсо, мисалы бийиктиктен учуп кетип каза болуп калса, албетте анын ал адамдын сөөгүн ошол өлкөдөн Кыргызстанга алып келгенге чейинки чыгымдарды ошол страховка, башкача айтканда камсыздандыруу полиси жабат. Ошондо биз ошол өлкөдөн Кыргызстанга бул Бишкектин аэропорту жана Оштун аэропортуна алып келгенге чейинки чыгымдарын НСК камсыздандыруу компаниясы көтөрүп берет. Мисалы Орусияга кетип бара жаткан мигранттар эмне үчүн аларда мындай маалымат аз, алар эмне үчүн аз кайрылышат, Орусияга же жөн эле учуп кетип калышат? Же буга маалыматтын аздыгы тоскоол болобу, же башка да айрым себептер барбы? Кандай болушу мүмкүн? Менин оюмча бир нече себеп бар. Эң биринчи себеп ошо сиз айткандай маалыматтын аздыгы. Экинчи себеп бул баягы Орусия мамлекети, Казакстан мамлекеттери менен бизде баягы бажы биримдигинде туруп атпайбызбы? Ошондуктан баягы жеңилдетилген түрдө кирип чыга алат да биздин жарандарчы. Анан ошондуктан алар ошо баягы өзүбүз деле билебиз, мисалы көбүнесе Орусияга барып иштегендер, мигрант болуп кетип аткандар айыл жергесиндегилер. Айыл жергесиндегилер жада калса Бишкекти деле оңчолуктуу көргөн эмес. Себеби тияктан келе калып эле баягы азыр тиги ошо региондордо деле авиакассалар ачылган, туристтик тиги компаниялар ачылган. Жада калса ошол жерден билетин сатып ала калып эле Бишкекке келип туруп, Бишкекке келсе тиги Дордойго барат, Ош базарына барат, бир сыра кийинет, туугандарына түнөйт да анан аэропортко барып түз эле учуп кетип калат. Экинчиден бизде ошол жеңил болгон үчүн көп кайрылышпайт. Үчүнчүдөн эми бизде ошол Орусияга кетип аткан мигранттар көбүнесе мен айта кеткендей айыл жергесинен болуп атат. Ал жерде албетте адамдардын баягы билим деңгээли төмөнүрөөк болгондуктан алар мындай нерсеге көп баш оорутушпайт. Ал эми мисалы тиги ошол чыгыш Европаны ала турган болсок, ал жер Евросоюз өлкөлөрү. Ал жерге деле тиги айыл жергесинен келгендер деле кетип алышат. Бирок ал жерде баягы талап катуу болгондуктан ал жерде анан бизге ошо камсыздандыруу полисин алганга аргасыз болуп бияка келишет. Эгер ошо Орусиядагыдай жеңил болсо, анда муну деле карамак эмес. Анан ошол баягы элдин баягы билимсиздигинен улам бул камсыздандыруу эмне үчүн керек? Бул нерсе эмне үчүн керек? Эмне үчүн алыш керек? Кандай колдонуш керек? Ошону көп маани бербей, түшүнбөй эле муну мисалы биз ошол жана чыгыш Европага, Евросоюзга же болбосо алыскы чет өлкөлөргө чыгып аткан жарандардын кайрылгандарын көрүп атабыз. Баягы
мындайча айтканда тиги бизде милиция көргөзүп койгонго эле керектүү нерсе дегенде эле ошондой кагаз катары эле кабылдашат да. Тиякалар көргөзүп коем болду депчи, аны кереги да жок деп. Виза алаңа эле депчи. Экинчи себеп ошондон. Эң чоң себептердин бири ошол болуп атат. Анан ошо айта кеткендей эле ошо үчүнчү себеп ошол биздин кыргыздын керебестиги да. Анан тиги көрүп эле калып атабыз, баягы Орусияда ар кандай кырсык тыгуулардан кырсыктап ооруканага түшүп калгандар болуп атат. Жолосу баягы каза болуп калып бери сөөгүн алып келе албай кыйналгандар болуп атат. Анан ошол Орусияда мисалы тууган тушкандары же ошол жерде диаспора акча чогултуп антимынтип анан бери экстрадиция кылып атат да. Эгер биздин жарандар ошол камсыздандыруу эмне үчүн керек экенин түшүнгөндө, ошо чет өлкөгө чыгып бараткан адамдарды медициналык чыгымдарын камсыздандыруу эмне экенин түшүнгөндө, анда албетте алар бул камсыздандыруу полисин алып кетишмек. Албетте ал жерде деген мисалы бизде ошол партнердук сеть бар, AP Companies деген партнердук тармак менен иш алып барабыз. Башкача айтканда бул ассист компания деп коет. Ассист компания деген баягы аутсорсингдеги компания. Биз ошол камсыздандырууга алган кардарларыбызды биз ошол компания өткөзүп беребиз. Алардын дүйнө жүзү боюнча, анын ичинде Россиянын өзүндө дагы, Европа болобу, Америка болобу, ошол баардык өлкөлөрдө партнердук клиникалар бар. Анан жардам керек болгондо биздин ошо кардарларга ошол AP Companies'ке кайрылышканда, анан алар эң жакын болгон жанагы ошол тармактык партнердук тармакка кирген клиника же дарыгерлер болсо ошолорго жөнөтүшөт. Ал жерге барганда албетте баягы медициналык тейлөө, жардам алуу акысыз болот. Же болбосо билип алса, эгер өтүп алса өздөрү билет жакшы. Албетте. Же болбосо мисалы кандайдыр бир себептерден улам тиги клиникага өзүнүн чөнтөгүнөн төлөгөн болсо, анан бери Кыргызстанга кайтканда ошо бизге тиги медициналык жанагы ооруканадан жазып берген кагаздар менен анан жанагы дары дармек консультацияга дарыланганга төлөгөн акчалардын чыгымдарын тастыктаган бухгалтердик фискалдык кагаздарын жанагы квитанция чектет эмеспи, ошолорун көтөрүп алып бери бизге келгенде биз анан ошол канча чыгым кетти, ошонусун кайра бизге кайтарып беребиз. Жылына же болбосо айына ушу медициналык камсыздандыруудан канча мигрант өтөт силерге, канча киши келет? Эгер мисалы жылын айта турган болсок, мен канча мигрант кетет деп так айта албайм, бирок биздеги байкашыбыз боюнчачы, тажрыйбабызга таяна турган болсок, мисалы бир айда орточо, мисалы бир жумада дейли да, 100 камсыздандыруу полисин жазып берсек, анын 70% же окууга кетип бараткандар, же жумушка иштегени чет өлкөгө чыгып бараткандар. Анан калган 30% баягы саякаттаганы, эс алганы, же болбосо дарыланганы кетип бараткандар. Биздин эле офис бул биздин НСК жабык акционердик коомунун номер 3 агентствосунан эле бир айда орточо 500-550 камсыздандыруу полисин жазабыз. Мындан сырткары биздин бул шаарда дагы 2 офисибиз бар ушундай. Ошондо орточо эсептегенде бир офис 500 полис жазып берип аткандан кийин, демек 3 офис биригип бир айда 1,5 миң полис десек болот да. Медициналык камсыздандыруунун кандай түрлөрү бар? Бизде азыркы мезгилде компаниябызда медициналык камсыздандыруунун 2 түрү иштейт. Биринчиси ушул айтып аткан, сүйлөшүп аткан жанагы чет өлкөгө чыгып бараткан жарандардын, адамдардын медициналык чыгымдарын камсыздандыруу. Экинчиси болсо ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу бар. Ошондо деген ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу бул Кыргызстан ичинде иштейт. Эгерде мамлекеттик мекеме, медициналык мекемелерге бара турган болсочу? Албетте, аны дагы жаап беребиз. Ал жерде ошо өзүнүн чөнтөгүнөн төлөйт. Анан ар бир берилген квитанция, чек уну баарын топтойт.
Біз эми баягы биздин мамлекеттик клиникаларды билесиңер, баягы неофициалдуу, официалдуу эмес төлөмдөр бар. Тилге каршы биз аларды төлөп жаап бере албайбыз. Себеби бизге баягы документалдуу түрдө тастыкталган гана төлөмдөрдү гана төлөйбүз. Бул жактан алган милдеттүү медициналык камсыздандыруу ошо Орусиянын ичинде деле иштей берет. Алар Ыктыярдуусу жана биз чет өлкөгө чыгып кетип аткандарга жана жазып берип атпайбызбы медициналык камсыздандыруу. Ал деле иштей берет ал жерденчи, эгер Россияга алып кетсечи. Эгер мисалы тиги ооруп кала турган болсо, биздин полис менен деле колдоно берсе болот. Анан жетпей мисалы жыл болсо өзүнүн ОМС менен деле колдоно берсе болот. Кандай документтер талапталат? Бизге тиги паспорт эле керек. Жанагы чет өлкөгө чыгуучу паспорт. Ошонун негизинде эле жазып беребиз. Эгер 18 жашка чейинки адамдар болсо, анда албетте тиги 18ге чыга электер деген өзүлөрү келип камсыздандыруу полисин ала алышпайт, сөзсүз ата энеси же болбосо ошол опекун ким болсо ошол менен келип гана ала алат.